Чоңалайда кар көчкү 2 унааны басып калды. Ал эми Алабука Жаңы Базар Кировка жолу кар көчкүдөн улам жабык турат. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен кабарлардын күндүзгү чыгарылышынан тааныша аласыздар. Кызматыңыздарда мен Асели Бусурманкул кызы. Саламатсыздарбы? Чоңалайда кар көчкү 2 унааны басып калды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ 13 февралда саат 15:50 чамасында Дарот Коргон Чакчаш Телек унаа жолунун Балтырганды участкасында көлөмү болжол менен 3000 метр куб кар көчкү түшүп, унаа жол жабылып калган. Унаа жолдон өтүп бараткан Дэйву, Матис жана Нива унааларын кар көчкү басып калган. Кырсыктан эч ким жабыркаган эмес деп жазылат маалыматта. Жол бир тараптуу ачылып, учурда карды тазалоо иштери улантылууда. Кар көчкүдөн улам Жалал Абад облусундагы Алабука Жаңы Базар Кировка унаа жолу кечэтен бери жабык турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, кечээ 13 февралда жолго көлөмү болжол менен 5000 метр куб кар көчкү түшкөн. Аба ырайынын туруксуздугуна жана унаа жолдо кар көчкү түшүү коркунучу болгондугуна байланыштуу тазалоо иштери убактылуу токтоп турат. Каттам жабык адистер ушул күндөрү Кыргызстандагы тоо жолдорунда кар көчкү коркунучу жогору экенин эскертүүдө. Оштон Москвага бүгүн жөнөгөн учак бир жүргүнчүнүн айынан кайра конууга мажбур болду. Ош аба майданынан Азаттыкка билдиришкендей, Орусиянын С-7 компаниясына таандык учак эртең менен 8-де абага көтөрүлгөн. Бирок борттогу бир киши өзүн жаман сезип дароо конгон. Ушул тапта кайра учууга даярдык көрүлүүдө, жүргүнчүлөр сыртка чыгарылган жок. Ал тапта учактагы айрым кишилер бортто ооруп калды деп айтылган адам мас экенин, экипажга баш ийбегени үчүн кайра конууга мажбур болушканын белгилешүүдө. Бирок бул маалымат расмий бышыктала элек. Жогорку кеңештин депутаттары менен парламенттик аппараттын кызматкерлери Дача суу конушунда авиакырсыктан каза болгондордун жакындарына жана жабыркагандарга жардам иретинде 1 миллион сомдон ашык акча каражатын которду. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Ал эми Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин учак кырсыгынан жабыркагандарга каражат которуу эсебине 84 миллион 654 миң 656 сом чогулганы маалым болду. Эске салсак, февраль айынын башында Ош шаарындагы мекеме ишканалардан бир күндүк айлык акысы жана азык-түлүктөр кырсык болгон жайга жеткирилген. 16 январда жүз берген учак кырсыгы 49 кишинин өмүрүн алып, 28 турак жайды талкалаган. Автоматтык шайлоо системасынан баш тартуу керек. Мындан улам баш мыйзам өзгөрүүгө муктаж. Бул күз мезгилинде өтүүчү президенттик шайлоону ачык жана калыс өткөрүүгө шарт түзөт. Мындай пикир Бишкекте өткөн 2017 жылдагы бурмалоосуз шайлоо саясий форумунун жүрүшүндө айкын болду. Катышуучулардын айтуусунда шайлоо жөнүндөгү мыйзамга киргизилген сунуш Юстиция министрлигине жиберилген. Колдоо тапса, эл өкүлдөрүнүн талкуусуна алынат. Шайлоонун таза өтүшүнө өбөлгө түзөт деп айтылган толуктоолор Гүлзара Бакаеванын материалында. Акылдуу урунанын иши көпчүлүктү канааттандырбайт. Мындан улам аталган системаны жокко чыгаруу керек. Буга ушул кезге чейинки шайлоонун жыйынтыктары далилдешет саясий форумдун катышуучулары. Ошондуктан баш мыйзамды өзгөртүп, жаңы шайлоонун маданиятын калыптандыруу талап. Эл эмне болсо ошо болсун деп таштап коюп, шайлоочу эмне болсо ошо болсун. Бүгүн мага саясий жактан ушул жак ыңгайлуу деп бурулуп кеткенди биз токтотушубуз керек. Ошондо мамлекет оңолот. Ошондо шайлоо таза өтөт. Ошондо биз бардыгыбыз ыраазы болуп, эл каалаган адам шайланып келет. Айрым саясатчылар сунуштаган мыйзам өзгөртүлсө, шайлоону өткөрүүдө жаңы көз караш калыптанат. Көчөдө эретсиз илинип, элди ренжиткен жарнактар жокко чыгат. Эң негизгиси, шайлоо аш тойго айланбай, болгону телерадиолордо суроожоо иретинде дебаттар өткөрүлөт. Биринчиси бул теледебаттар болот. Канча партия шайлоого катышат, же болбосо канча президенттикке талапкер болсо. Радио дебаттар болот. Алардын программасы гезиттерге чыгат. Борбордук шайлоо комиссиясынын аккредитациядан өткөн. Дагы бир үгүт иштери, акимдер бардыгына бирдей элди чогултуп берет. Каалаган кандидат талапкер барып алып, же болбосо президенттикке талапкер барып элди чогултпайт. Мында президенттикке аттанган талапкерлерге бирдей шарт түзүлүп, мүмкүнчүлүк берилет. Бийлик жеңичинин иш жасап, үстөмдүгүн көрсөтө албайт. Жанагындай Потемкинский деревня
10 миң, 20 миңди стадионго чогулталы, ары кыйкырышып, акырышып, анан мына бизди колдогон канча киши колдойт деген токтотуш керек. Уличный рекламалар токтотуш керек. Жакшы убакыт теледебат аркылуу тумой келсин, ошол жерде акылын, эсин, эрдигин ошол жерде көрсөтсө, мен ойлойм, ошондо бир ай эчтекелде болбой калат. Азыркы шартта шайлоону адилет жана калыс өткөрүүгө ишеним жок. Ошондуктан өкмөт түзүмүн өзгөртүү керек. Мындай пикирди форум катышуучулары айтат. Анткени өлкөнүн экономикасы төмөндөп, жумушсуздук көбөйдү. Эгер ушул түзүм менен кетсе, күз мезгилинде өтүүчү президенттик шайлоодо таза өтөрүндө күмөн бар. Бул өкмөттү кетирип, эл ишениминдеги өкмөттү куруш керек деп атат. Борбордук шайлоо комиссиясынын курамын толугу менен алмаштырыш керек. Ар кандай сунуштар түшөт. Ошолордун баарын бириктирип олтуруп, мүмкүн кийинки жыйында кандайдыр бир жалпы чечимге келүү мүмкүн. Бирок аны менен эле биригип кетти деген сөз эмес ал. Президенттик тизгинди ким кармаары көпчүлүктү ойлондурат. Мындан улам азыртан көрүлгөн аракет ашыкча эмес дешет саясаттануучулар. Анткени журт атасынын таймашы такчына ачык бааланып, элдин ишенимин актоо. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек шаары. Жаңы жылдан бери мамлекеттик салык кызматы 5 миллиард 686,6 миллион сом салык жыйнады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Жыйынтыгында салыктын жыйналуу планы 101,5%га аткарылып, тагыраак айтканда 86 миллион сом ашыкча жыйналган. 2016 жылдын январь айына салыштырмалуу салык жыйноо 735,4 миллион сомго же 14,9%га өстү деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, буга чейин ашкере байлыкка салык киргизүү сунушталып, жогорку кеңеш кыймылдаткыч көлөмү 4000 куб сантиметрден жогорку унааларга салыкты 4 эсе жогорулатуу тууралуу мыйзам долбоорун караган. Эми спорт жаңылыктарынан кыргызстандык дзюдочулар Францияда өтүп жаткан Европа кубогунда ийгиликсиз болду. 11 февралда Парижде башталган экинчи этапта Кыргызстандын атынан 4 балбан Арген Бактыбек Бектур Рысманбетов, Фарух Булекулов жана Юрий Краковецкий 4 салмакта күч сынашты. Бирок алардын бары биринчи турда жеңишке жеткени менен экинчи баскычта 4 тең утулуп турнирден кош айтышты. Эскерте кетсек, Европа кубогу 4 өлкөдө Португалия, Франция, Италия жана Германияда болот. Алгач биринчи этап Португалиядан болгон, анда спортчубуз катышып утулган эле. Эми 3-чү этап 17, 18, 19 февралда Италиянын борборунда болот. Анда да ушул эле 4 спортчубуз килемге чыгат. Сиздер кабарлардын түшкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Ынтымак KG сайтынан дагы кайталап окусаңыздар болот. Биздин сайт өлкө жана дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырат. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today соода маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.